Ырчы Асель Кадырбекова талкууга алынган видео үчүн кечирим сурады. Гив оюну үчүн жарнамалык видео тартып, сынга кабылган Ырчы Асель Кадырбекова кечирим сурады. Учурда чет өлкөдө эс алып жүргөн Ырчы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу окурмандарына, көрмандарына кайрылып, адамдардан гуманы болушун суранган. Айтымында видеодогу жаныбарларды өз көзү менен көргөн эмес. Мен кимдир бирөөнү кыйнап, эзип, өлтүрүп жаткандай жазылыптысыңар. Мен видеого тартылып кетип калгам. Кийинчерээк даяр болгон видеону алгам деген ал. Мындан тышкары Асель Кадырбекова эмнеге сырт менен ушундай активдүү күрөшпөсүңөр деген суроону окурмандарга узаткан. Силер эч кандай кыйынчылыксыз эле асылып, таш ыргыта турган адамды таап алдыңар. Бул акмактык. Эгер силер жаныбарлардын коргоочулары болсоңор, менин дарегиме эмес, цирктерге, зоопарктарга жазыла, деп кошумчалаган. Билдирүүсүнүн соңунда Асель айым видео үчүн өзүнүн Гив оюнун уюштуруучуларынын атынан баарынан кечирим сурай турганын айткан. Белгилей кетсек, Асель Кадырбекова өздүк Гив оюну уюштуруп, баш байгеге Range Rover өлкөсүндөгү автоунаа коюлган жар салууда. Оюндун видеосу социалдык тармактарга жүктөлгөн менен коомчулук чоң нааразычылык жаратты. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Ырчы Алмаз Шаадаевдин башына операция жасалды. Бүгүн 9 январь күнү Ырчы Алмаз Шаадаевдин башына операция жасалды. Операциясы тууралуу ал Супер Чекит KG порталына төмөнкүлөрдү билдирди. 2 жыл мурун чекеме шишик чыгып, улам чоңоюп жаткан. Шишик оорутпаганы менен акыркы кезде ыңгайсыздык жаратып баштаган. Дарыгерлер липома, майдан жаралган залалсыз шишик деген диагноз коюшту. 2 саатка созулган операция ийгиликтүү өттү. Дарыгерлер убагында алдырып салдың, болбосо шишик мээге терип кетмек дешти. Анткени сырттан кичине эле шишик болгону менен ичине карап өсүп, сөөгө жетип калган экен. Кудайга шүгүр, азыр акыбалым жакшы, дейт Алмаз Шаадаев. Маалымат булагы Супер Чекит KG.